1-may эмгекчилердин эл аралык тилектештигинин күнү. 1886-жылы АКШнын Чикаго шаарында эмгекчилер эмгек күнүн 8 саат деп белгилөө талабы менен демонстрацияга чыгышкан. Бул күнү жыл сайын жумушчулардын демонстрациясын өткөрүү жөнүндө чечим чыгып, 1889-жылы июлда 2 интернационалдын Париж конгрессинде кабыл алынган. Кыргызстанда 1-may майрамы биринчи жолу 1919-жылы Бишкек шаарында белгиленген. Бүгүнкү күндө бул күн майрам катары дүйнөнүн 66 өлкөсүндө белгиленип келе жатат. 1-may эмгек майрамы менен Рахман Исманалиев атындагы жалпы билим берүүчү орто мектептин 10-классынын окуучусу Токтоболотова Жипаргүл куттуктап кетет. 1-may баарыбыз эңсеп күткөн, жан дүйнөбүздү эргиткен нукура элдик майрам. Тынчтыктын, жаздын, эмгектин символу катары бул күн муундан муунга, жүрөккө сакталып келатат. Бүгүн майрамдап чыккан ким болбосун, тилине, тегине, динине карабастан тилектеш, тагдырлаш, максатташ экенин сезет. Чынында эле тынчтык менен эмгек ар бир адам жашоосунда таяна турган кош дөөлөт. Ар кимибиз ак ниет эмгегибиз менен үй бүлөбүздү, өлкөбүздү чыңдап жатабыз. Өлкөбүздөгү тынчтыкты, ынтымактыкты, билимдикти көзүбүздүн карегиндей сактайлы. Баарыңыздарга бекем ден соолук, ачык асман, бакыбаттык каалаймын.